Эми Россияда биз көрүп атабыз, алардыкы бир топ эле жарандар, акылдуу, активдүү жарандар, ушундай сен чет өлкөлүк агентсиң деп, ушундай ярлык менен алар бир топ ушундай акылдуу, активдүү жарандарды кетиришкен да. Тилекке каршы бизде 7-чи чакырылышта ушундай ой айтуу боюнча аз эле болуп калды. Көпчүлүк учурунда болот же болбойт деп эле, давайте добушка салгыла деп эле ошол менен кете берет мыйзам долбоор. Кача негизи ошол мыйзам долбоор боюнча ой айтылыш керек да. Башка ойду укпай, жаман көрүш, кээ бир учурунда өчүндү алуу, мындай блогерлерге, массалык маалымат каражаттарга басымдык кылуу, иши кылып бир топ эле демократиялык процесстерди токтотуу, ошол жактан менимче терс жумуштар болуп атат да. Саламатсыздар, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Анда биз маегибизди баштайлы. Учурда эс алууда жүрөсүздөр, каникулда депутаттар. Сиз эмне менен алектенип атасыз? Алдыга койгон пландарыңыз ишке ашып атабы? Эми мен азыр чынында бир топ эле маселелер боюнча темаларды окуп атам. Дүйнөдө кандай болуп атат, мисалы ошол эле майыптардын укуктары боюнча. Анан мен шаардан өзүм шайландым, ошон үчүн шаардык проблемаларды дагы мындай изилдөө кылып атам. Эмне себеп менен бул көпчүлүк көйгөйлөр чечилбей жатат. Мисалы айта кетсем, ошол эле кородогу проблемалар, машиналар, бир топ көп машиналар болуп кетти. Азыр же тротуарларга жер жок, же машиналарга жер жок. Ошону маселени кантип чечсе болот? Ошону коомчулук менен талкуулоо кылып атам. Facebook'та, социалдык тармактардагы баракчаларда ушундай алек болуп атам. Анан өзүм болсо азыр кичине спорт менен машыгып жатам. Анан азыр кыздуу болдук. Рахмат. Ошол убакыт ушундай өтө берет экен. Анан китептерди окуйм, Жогорку Кеңешке барам, каттар келе берет экен. Эс алып атасыңбы, эс алган жоксуңбу? Ишип шайлоочулар дагы жазышат, WhatsApp аркылуу жазышат, Instagram аркылуу жазышат. Кээ бир учурда барасың, ошол алардын проблема эмнеде, ошону билгенге атайын жолугушка барам да. Шайлоочулар менен жолугуп турат экенсиз да. Коомчулукта бейөкмөт уюмдарга жана чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбоору дагы эле талкууланып атат да, талкууланып бүт элек. Бул боюнча сиз да пикириңизди билдиргенсиз. Анан жакында эле акыйкатчы дагы артка кайтарууну сунуштабадыбы? Анан бул мыйзам долбоору артка кайтышы мүмкүнбү? Эми билбейм кандай болот, бирок чынында биз уже 12 жыл ошону маселени талкуулоо кылып атабыз дагы эле. Бир эле бизде жылдырап аткан киши бул Надира Нарматова болуп атат. Ал мындай үгүт иштерди, жакшы эле үгүт иштерди кылды. Бир топ коллегалар колду коюшту ошол мыйзамга, кээ окубай эле коюшту, кээ мындай эле сөзгө ишине эле коюшту. Эми убакыт көрсөтөт, күзүндө көрөбүз го, бул маселе чыкса да парламентке добуштун жыйынтыгын кандай болот, мен чындыгында айта албайм, бирок көпчүлүк менимче колдобош керек да. Себеби алар дагы уже мындай терс таасирин да түшүнүп калышты да.
депутаттар дагы демилгечилердин тобунан чыгып атпайбы? Эми алар да карашты да, эми чындыгында алар батыш өлкөлөрдү жаман көрсө дагы, бирок батыш өлкөлөргө дайыма эле өзүлөр барып атышат. Мына жайында бир топ эле депутаттар Европага, Америкага чыгып кетишкен. Алар мүмкүн сизге айтпайт, мага айтпайт, бирок мен билем да. Балдарга барышат, ушул жерде алардын балдар да окушат. Өзүлөр бүт баарын көрүп атышат. Менимче кача бир кичине ой болуш керек да. Бул жерде биз таптакыр ушундай тыюу салсак бейөкмөттүү уюмдарга, анда бизге эле биздин экономикабызга зыян болот. Анан батыш өлкөлөр, Европа, Америка жана башкалар алар дагы түшүнүшөт да. Булар значит толук эле Россия ушул Россиянын чөйрөсүндө жүрүшөт турбайбы деп, анан бизге санкция салышы мүмкүн. Ошон үчүн менимче кичине тийини карап, бияка карап бир жакшы чечимге келишет деп ойлойм. Ошол кесепеттерин айтпадыңыз беле? Ошол мыйзам долбоору кабыл алынса кандай кесепеттер болорунчу, коркунучтарын? Ошону мындай кененирээк кылып айтып бере аласызбы? Мындай да, мен мисал катары айта кетсем, себеби көбүнчө түшүнбөйт да, эми бейөкмөттүү уюмдар бизге эмне кылды эле деп ушундай суроо менен кайрылышат да. Коомчулукта мисалы ошо кээ бир айылда жашагандар алар түшүнбөйт да, булар жумуштарды эмне кылышат, жөн эле проекттерди алып гранттарды жеп эле жыргап эле жүрүшөт деп ушундай ойлор болушу мүмкүн. Ушундай көпчүлүктө ой бар, ачык эле айтсам. Бирок булар дагы бир топ эле социалдык, спорт, маданият, бир топ эле тармактарда жардамды берип атышат. Мисалы эртең эле бирөө ошол бейөкмөттүн уюмда иштеген киши, мисалы мыйзам долбоорго сунушту берсе, биз же бир депутат чыгышы мүмкүн да, бул саясатка киришип атат деп. Саясатка киришип атат дегенде сразу иш козголуп, аны 10 жылга камакка алышы мүмкүн да. Эми бул кишини өлтүрбөсө, жөн эле өзүнүн пикирди билдирсе, ошон үчүн 10 жыл отуруш керекпи? Бул менимче өтө туура эмес. Эми Россияда биз көрүп атабыз, алардыкы бир топ эле жарандар, акылдуу, активдүү жарандар, ушундай сен чет өлкөлүк агентсиң деп, ушундай ярлык менен алар бир топ ушундай акылдуу, активдүү жарандарды кетиришкен да. Мына алар башка өлкөлөргө барып, ошол жерде иштеп атышат, салымды кошуп атышат. Кимге жаман? Россияга эле жаман да. Менимче бизге дагы андай керек жок, себеби бизде чынында мындай айтсак активдүү, акылдуу жарандар көп эмес да. Жанагы ЖМК тууралуу мыйзам долбоору дагы талкууланып атат го. Ошол боюнча пикириңиз кандай? ЖМК бул жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу СМИ. Массалык маалымат каражаттары боюнча биз айта кетсек, бул жерде администрация президент азыр иштеп 5-чи вариантты иштетип чыкты. Мен билбейм кайсы вариант бизге келет жогорку кеңешке, себеби дагы эле келелек, келгенде биз көрөбүз го. Эми алар дагы аракетти кылып атышат, массалык маалыматка каражаттарды кичине бир нукка салсак деп ушундай ойлор бар. Бул жерде эң негизгиси массалык маалымат каражаттар жаман жаңылыктарды бербеш керек, жаман сөздөрдү жазбаш керек деп ошол ой менен. Албетте негиз кичине башкача, мындай биз алардын каттарды окусак, ичинде мындай жазылып турат да, жалган маалыматтар бир топ эле көп болуп калды. Ошого ким күнөөлүү? Бул массалык маалымат каражаттары. Ошон үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүш үчүн биз ушуну мыйзам долбоорду даярдадык деп ушундай негиз кылып атышат да. Бирок ачык эле айтсак, бул цензура эле. Цензура. Себеби эми любой жерде, жакшы жерде жаман иштер болушу мүмкүн. Жакшы жаңылыктар болсо, жаман жаңылыктар болушу мүмкүн. Эми бул кыш жайдай ушундай болот да. Биз таптакыр жаман жаңылыктарды кетире албайбыз. Же мисалы ошол эле президент боюнча же бийлик боюнча терс ойлорду биз кетире албайбыз. Кантип аны кетире алабыз? Да, мүмкүн интернеттен там бирөөнү отургузуп, 3 кишини отургузуп, мүмкүн интернетте азаят. Бирок анда бул башка жака кетиши мүмкүн да. Бул өтө
мындай жаман да. Андан көрүү сөз эркиндикти колдош керек. Сөз эркиндик болсо, менимче коомчулук бекем эле болот да. Себеби эч ким түрмөгө отургузбайт. Коомчулуктун ичинде конфликттер болбойт. Бийлик дагы терс пикирин угат. Мүмкүн тура эмес каталарды, ошол кылган каталарды оңдойт. Менимче бул жакшы эле да. Ушундай эле болуш керек. Албетте, жалган маалыматты таратса да, жалган маалымат боюнча опровержение бериш керек. Ушундай кылса болот, ушундай иштесе болот менимче. Жана медиа өкүлдөрдөн тургандагы топ түзүлбөдү эле, бийлик өкүлдөрүнөн, анан медиа топтордон кошулгандар. Бирок алардын айтымында алардын сунуштары эске алынбай калган экен да, ошол боюнча да маалыматыңыз барбы? Маалымат бар, аны ошол учур келгенде талкуулоо кылабыз го, аларды дагы чакырабыз го. Кандай сунуштар кирген жок, эмнеге кирген жок, президенттин администрацияда жазган кишилерден сурайлы. Аны себеби президент жазган эмес да, аны ачык эле айтсак. Аны бирөө кызматкер жазган да. Ошолорду чакырып, алардан сурайлы, эмнеге алардын сунуштарды алган жоксуз деп ошону сурайбыз. Анан ушуга улай эле суроо берейин. Өлкөдө азыр сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Жакшы эмес. Эми түшүнүш керек. Бизде саясий контекст азыр ушундай болуп калды. Эң негизгиси сонун пикир бул бир кишинин жакшы пикири. Калган пикирлер мүмкүн туура эмес пикирлер болушу мүмкүн. Азыр ушундай челекке каршы ушундай болуп калды. Эми мына өзүңүз көрүп атасыз го, ошого карабай эле журналисттер дагы эле иликтөөлөрдү кылып атышат. Мына ошол эле майнинг компаниялар боюнча жаман көрүнсө дагы бирок кылып атышпайбы? Иликтөөлөр бар, журналисттик иликтөөлөр. Мына коомчулук ошол иликтөөлөр аркылуу билип атышат. Аны кылбаса, мамлекет же мамлекеттик кызматкерлер аны айтпайт эле. Ушундай эле купуя катары болмок да. Азыр мына билип атышат. Эки майнинг компания чоң иштеп атат. Бирок ошол эле кезде бизде энергетика тармагында кризис болсо дагы, бирок эки майнинг компанияга жакшы, эмнеге элге проблема болуш керек да. Эмнеге элден биз экономия кылабыз, а майнинг компаниялар иштейт да. Эми бул жерде айтыш керек. Майнинг компаниялар алар өндүрүшкө даже салымды кошпойт, ачык эле айтсак. Ленин райондук шайлоо округунан Жаныбек Абиров шайлоого аттануу үчүн арызын бербеди. Анан бул боюнча коомчулукта моралдык укугу жок дегендер болуп атат да. Анан мыйзам боюнча кандай? Давайте мындай кылайлычы. Моралдык укугу жок, барбы жок, аны ким мындай моралдык укуктар боюнча ким оценканы берет да? Коомчулукта да. Эми бирок мындай да, коомчулукта мисалы мен айта кетсем, кээ депутаттар дагы жаман иштерди кылып атышпайбы? Бирок алар билинбей эле. Коомчулук ошон үчүн аларды даже айткан жок да. Мыйзам боюнча анын укугу бар. Мыйзамда жазылган эмес. Да, мүмкүн ошону жазыш керек. Мисалы, ал талапкер күнөөлүү болсо, анда да, конечно, ал шайлоого барбаш керек. Мисалы, ошол эле Абиров боюнча ошону окуяны алып мыйзамга жазыш керек. Бирок азыр мыйзамда жок, чындыгында. Моралдык укуктар деп, моралдык укуктарды ким ошону аныктап берди да? Эртең мисалы бирөө бийликтен айтса, бир кишинин Бекешевдин моралдык укугу жок, мындай айтканга жок деп десе, бул туурабы же туура эмеспи? Жок, ал мандатын тапшырып берип, өз каалоосу менен анан кайра шайлоого катыша бергени. Жок, анысы туура. Бирок мыйзам боюнча андай тыюу жок.
тыюу жок. Сиздин пикириңиздечи, негизи катыша берсе тура элеби? Бирок мен азыр айтсам туура эмес болот го. Катыша берсин. Бирок жарандар кандай шайлоо учурунда кандай добушту берсе, мен аны үгүтө албайм. Себеби бул туура эмес болот да азыр шайлоо учурунда, тем более азыр шайлоо процесси болуп атпайбы. Вот ошон үчүн айтпай эле коелу ошол боюнча. Но а так мен конституциялык мыйзамды окудум. Ошол жерде так эле жазылып турат, андай тыюулар жок. Сиз Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты болгонсуз да. Анан салыштырып айтып бериңизчи, кандай айырмачылык бар экен азыркы? Үч Созовдунбу? Ооба. Мындай айырмасы бар. Сөзсүз. Бирок ошол эле кезде эми парламент бул элдин күзгүсү. Мен жаман деп же жакшы деп мен андай айта албайм, себеби ар бир депутаттын шайлоочулары бар. Мисалы ошол эле даже партиядан келген депутаттардын шайлоочулары бар да. Же 300, же 1000, же 10.000 кишиби ошол добушту берген да. А мен кантип ошол элдин берген добушка кантип бааны бере алам? Ишмердүүлүгүнө мен депутаттар. Ишмердүүлүгү боюнча сапатты карасак, менимче 5-чакырылыштагы депутаттар активдүү жакшы эле иштеген, дискуссия болуп, кичине талкуулоо болуп, бири-бирибиз менен урушсак дагы, бирок мындай укуктуу дискуссия болгон да. Азыр тилекке каршы дискуссиялар өтө аз болуп калды. Парламент негизи ушундай орган, ошол жерде бир топ эле ойлор айтылыш керек да. Жөн эле бул кнопка баскыч эмес орган. Бул жерде ойлор айтылыш керек. 5-чакырылыштагы Созовдо ушул Жогорку Кеңеште бир топ эле дискуссиялар болгон. Парламентте дискуссиялар болуш керек, себеби бул жөн эле мындай кнопка баскыч орган эмес. Тилекке каршы бизде 7-чакырылышта ушундай ой айтуу боюнча аз эле болуп калды. Көпчүлүк учурунда болот же болбойт деп эле, давайте добушка салгыла деп эле ошол менен кете берет мыйзам долбоор. Кача негизи ошол мыйзам долбоор боюнча ой айтылыш керек да. Биз убакыт экономдойбуз деп, бирок бул негиз эмес да, убакыт экономдойбуз деп ошол менен бир топ эле мыйзам долбоорлор талкуусуз эле кетип атат. Анын коомчулук аны билбей эле бул күчүнө киргенден кийин эле билинип атат да. Анан каталар көп эле чыгат. Уже иштеп аткан мыйзамда бир топ эле каталар чыгып, анан бизге Кабмин дагы эле келет. Давайте өзгөртүүлөрдү киргизеличи ушул мыйзамга, себеби каталар бар экен деп. Мен просто бир мисалды келтирип кетсем, мына мамлекеттик сатып алуулар боюнча биз 22-жылда май айында мыйзамды бекиткенбиз. Ал күчүнө кирди, 1 жылдан кийин бизге өкмөт бир депутат аркылуу 163 катаны оңдойбуз деп ошону алып келишкен. Карасаңар, 163 бул аз эмес да. Бул мына ошол себеп талкуусуз, анализ кылбай, жакшы окубай, проблема ошондон. Мындай бир чечим кабыл алаарда үстү жактан бир буйрук бергендер болдубу? Жок, менимче андай жөнөкөй мыйзамдарга эч ким буйрукту бербейт го. Жок, андай олуттуу бир эмелергечи. Олуттуу мүмкүн андай да, бирок мага эч ким жазбай эле, мага эч ким басымдыкты кылбай эле. Мисалы ошол жана сиздин кесиптешиңиз Элвира Сурабалдиева айтты эле, Кемпирабад боюнча каршы добуш берген үчүн мага мындай каршы болгон депутаттарга мындай коркутуулар, басымдар болду деп жазды. Тенденция ушундай болгон, бир топ эле депутаттарга ошол каршы берген добушту депутаттарга тийишип башташкан. Мисалы ошол эле, дайчы мындай айтайлы, Өмүрбек Бакиров да, анын мандаты мына азыр 2 жылдан кийин ал уже иштеп атат. 2 жылдан кийин азыр мандатты алып атышат да. Эмне себеп менен мурун аны кылган жок. Именно ошол октябрь айынан кийин, ошол ноябрь айынан кийин уже макулдашууга добушту бергенден кийин ушундай чыгып калды. Жөн эле эмес да, туурабы? Ушундай эле Сурабалдиева, ушундай эле башкалар депутаттар. Ачык эле айтсам, мага эч ким басымдыкты кылган жок. В принципе,
камага тийишкен жок да. Буга чейинки чакырылыштарда дагы эч ким сизге буйрук берип, мындай чечим кабыл ал деген? Жок, мен партиядан эмесмин да. Партияда болсом, албетте мага да ушундай буйруктар келмек, бирок мага жок андай. Жок, буга чейинки чакырылышта партияда болчумуз да. Буга чейин деп атасызбы? Буга чейин эми мага жок. Мен эми билесиз го, мен дайыма эле ошол эле өзүмдүн пикирди айтып эле жүргөм да. Даже СДПКда иштеп атканда, даже Атамбаев президент учурунда андай басымдыктар лично мага болгон эмес. Единственное, мен айткандай кумтөр боюнча бизде мөңгүлөр боюнча добушту бергенде мындай биякта сурап атышат деп ушундай сөздөр болгон, бирок мен өзүм эле каршы эле бергем. Түшүнүктүү. Каникулга чыгаардын астында Акылбек Жапаров депутаттар чайга чакырбадыбы? Бардыңызбы? Мен бардым, себеби Акылбек Усунбекович менен бир топ ой пикирлер алмашуу боюнча мага дагы ушул жолугушуу керек болчу. Себеби мисалы ошол эле шайлоочуларга жардам берейин деп бир топ проекттер бар. Ал менен ошону биз талкууладык. Буюрса дагы толук талкуулайбыз. Эмнелер жөнүндө сөз болду ал жакта? Жалпы отуруп сүйлөштүңүздөр да? Жок, жалпы эмес, мен мындай бөлөкчө эле сүйлөшүп алдым, анан кичине эле катышып эле кетип калдым. Ушундай жолугушуулар бул Кабминдин жана депутаттардын мамиле түз болсун деп ошол негизинде уюштурулат. Эч ким ушул жерде айткан жок, сен Бекешев келдиңби, анда эртең мыйзамга добушту макул берип кой деп андай жок. Сөз болгон эмес, мен эч кимге андай сөздү берген эмесмин. Ошолуп бул жолугушуулардын жамандыгы мындай издебеш керек да. И так эле биз жолугушуп атпайбызбы мындай. Бардык эле депутаттар катыштыбы ага? Жок, бардык эле эмес. Кээ командировкада болчу, келин жок. По желанию бул жерде. Негизи ошо Акылбек Жапаровдун ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Кандай иштеп атат? Эми көрүп атасыз, салыктар боюнча катуу эле иштеп атышат. Действительно, ушул жактан бааны бериш керек. Мүмкүн бизнеске, элге салык төлөгөндөргө мүмкүн жакпайт, бирок туура салыктарды төлөш керек. Салык маданият бизде азыр эле, мына менимче азыр эле өнүгүп атат. Каталар дагы бар. Сөзсүз көпчүлүк амбициялык ушундай проекттер тилекке каршы ишке ашкан жок. Мисалы ошол эле улуттук холдинг, көчмөн мурас улуттук холдинг боюнча мына чуть ли банкрот болуп калды да. Анан ошол ликвидация болуп атат. Ушундай проекттер алар ишке ашкан жок. Хотя мындай элге айтылды, мамлекетке айтылды. Мына ошол эле кумтордо канча ущерб болду. Бизге эсеп палатасы алып келип атпайбы? Анан мамлекеттик сатып алуулар боюнча алсак, эффективдүү эмес болуп атат. Дагы эле биз ошол эле мыйзамдан акционердик коомдорду, мамлекеттик акционердик коомдорду, мамлекеттик ишканаларды чыгарсак дагы, бирок бул дагы өзүнүн мындай пайдалуу жагын көрсөткөн жок да. Ушундай бир топ эле каталар бар, ачык эле айтсам. Ошол эле кезде, конечно, мындай экономика жактан салык, өзгөчө салык жактан жакшы мындай иштер бар. Бийликтин жүргүзүп жаткан саясатыначы кандай баа бересиз? Кандай кемчиликтери бар, кандай артыкчылыктары бар? Кемчилик бул эми менимче бул жерде мындай да. Бүт баары эле жакшы, бирок эмнеси жаман, бул башка ойду укпай, жаман көрүш, кээ бир учурунда өчүндү алуу, мындай блогерлерге массалык маалымат каражаттарга басымдык кылуу, иши кылып бир топ эле демократиялык процесстерди токтотуу,
ошол жактан менимче терс жумуштар болуп атат да. Башкаларды, конечно, жумушта боло берет. Кээ бир учурда катаны кылат, сөзсүз катасы бир дагы президент, бир дагы өкмөт иштей албайт дүйнөдө. Ушундай мага жакпаган, мен айткандай процесстер бар. Эми биз авторитардык режим болуп калдык. Эми да экономика менен айлык болуш керекпиз. Ошол эле кезде саясатта мисалы ошол эле кичинекей блогерлерди кармап, аны эзип эмне кылышат. Менимче бул жөн эле убакыт кетириш, мамлекеттин акчаны коротуш жөн эле. Себеби алар СИЗОдо отурат, элдин акчасы эле кетип атпайбы. Ушундай процесстер мага жакпай жатат. Анан мисалы көпчүлүк учурунда менимче мына отчеттор келип атат. Билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык тармактарда бир топ эле өнүгүш болуп атат деп отчеттордо сонун эле жазылып атат, бирок мындай практика жашоо жүзүндө аны эл чынында мындай жакшы, мындай пайдалуу жагын көргөн жок да. Хотя айтылып атат. Билим берүү сапаты өстү, саламаттык сактоо сапаты өстү, социалдык тармактарда бир топ эле каражаттар бөлүнүп атат, пенсия, пособие көтөрүлдү, бирок ошол эле кезде баалар өстү деп айтпайт. Да, пенсиялар өстү, айлыктар өстү, мамлекеттик кызматкерлердин айлыктары өстү, пособиялар, өзгөчө майыптардын пособиялары өстү. Бирок ошол эле кезде мына базарга баралычы, баалар өтө өстү. Азыр продуктун алсаң эле акча, каражат бүт баары эле кетет. Артыкчылыгычы? Эми мен толук эле айтып кеттим го ошол боюнча. Акылбек Түмөнбаев, депутат Акылбек Түмөнбаев, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун макамынан ажыратуу сунушун киргизбедиби? Анан Жээнбековду ошол макамынан ажыратууга негиз барбы? Мына, ал 3 эле жыл президент болду. Калгандар андан көбүрөөк иштеди, бирок алар ушул наамды алган жок. Мына даже Атамбаев толук эле иштесе да наамы, андай наамысы жок. Анан менимче ал өзү ошо октябрь болгон окуяларга өзү күнөөлүү болуп калды. Коронавирус учурунда бир топ эле каза киши болду. Бул да ким күнөөлүү? Ошол мамлекетти жетектеген киши күнөөлүү болуш керек да. Менимче негиз бар. Мен ошол жактан Акылбек Тогузбаевичти колдойм. Бирок бул ишке ашабы ашпайбы, бул чоң маселе. Себеби ачык эле айтыш керек, менимче ошону бирөө мындай ошо президент мисалы алам десе мурун эле алмак да. Менимче алынбайт азыр. Түшүнүктүү. Каникул бүтөрүнө 1 ай калыптыр да. Алдыда кандай пландарыңыз бар каникул? Мен иш сапарга чыгам, Жапонияга чыгам. Ошол жерде майыптардын спорт жактан алар өзүнүн каерге жетти, алардын ошол достиженияларды көрсөтүшөт. Анан ошону окутуп, программа, атайын окуу программасы бар да. Ошону окуп келип, анан буюрса бул жерде дагы бир топ эле сунуштарды берем. Бирок мен командировкада болсом дагы, бирок менин жардамчылар ушундай эле мен берген порученияларды аткарышат, ушундай эле шайлоочулар менен биз тыгыз эле байланышта дайым болобуз. Түшүнүктүү. Биздин көрөрмандарга кайрылып айтар сөзүңүз барбы? Эң негизгиси оорубай жүрүңүз. Максат койгон максаттарга жетиңиз. Эми бирок жетпесеңиз дагы, бирок бул менен жашоо бүтпөйт. Менимче жашоодо бир топ эле эмес, көп эле жакшы мындай тараптар бар.
жакшы сонун кандай десем аны иштер бар, сонун ойлор бар. Ошон үчүн менимче жашаш керек, максатты коюш керек, дайыма окуш керек, 70 жашка даже келсең дагы окуш керек, мамлекет боюнча ойлонуш керек. Мен өзүм мамлекетке кандай салымды кошуп бере алам, ошону дагы ойлонуш керек. Коомчулукка дагы жардам бериш керек. Бирок эң негизгиси менимче ар бир жаран өзүндү жана өзүнүн үй бүлөсүн ойлонуш керек да. Үй бүлөсү жакшы болсо, мамлекетке дагы бул өтө жакшы. Түшүнүктүү. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы рахмат. Анда биз эфирде жыйынтыктайлы. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.